Ош шаарынын эл аралык аэропорту жылдырылуусу жөнүндө сөз кылабыз, анткени былтыртан бери аэропорт жылат деген сөздөр бар. Жылса элдерге кооптуулугу барбы? Же болбосо жылдырыла турган болсо реконструкциялоо иштери эмне үчүн жүргүзүлүп жатат деген өңүттө сөз кылабыз. Студияда мен Бигайым Садыкова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү программабыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Райымберди Мөнөкбаев жана Ош эл аралык аэропортунун учуу коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Мөнөкбаевдер келишкен. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроо Райымберди мырза, айтсаңыз, мына аэропорт көчүрүлөт деген сөздөр былтыртан бери болуп жатат. Көчүрүлүү кажети эмнеден келип чыгып атат? Эмне себептен көчүрүлөт деген сөздөр чыгып атат? Бұл біздің аэропорттың көчүрөт дегенде 2014 жылдан бері келіп шығып отырады. 2014 жылы декабрь айында бізде ушул атайын комиссия түзүлүп, комиссия менен келип туруп bizde эки вариант иштеп чыгып кетишкен да. Биринчи вариантында Нариман 30 адыр Маада айыл өкмөттөрүнүн жеринен 505 гектарды караган болсо, экинчи вариант менен 30 адыр менен Маада айыл өкмөтүнөн 500 гектар жер каралган да. Ошодон булар комиссия көрүп жактырып, Маада айыл өкмөтү менен 30 адыр айыл өкмөтүндөгү 500 гектарды жактырышкандагы ошол жерди трансформациялоого тапшырма беришкен. Бүгүнкү күндө бул жерлерди аныктоо, тактоо иштери жүрүп жатат. Мисалы 30 адыр айыл өкмөтүндө 230 гектар жер трансформацияга ушул аэропортко берилиш керек болсо, бүгүнкү күндө тактоодо бул аныкталды, 187 гектар жер болуп атат да. Себеби 187 гектардын 72 гектары сууга жер, бул үлүш жерлер болуп эсептелет. Ал эми 40 гектар жери кайрак жерлер, булар болсо фонддун жери, 50 гектар калктуу конуштун жерлери жана 24 гектар бул жайыт жерлер болуп эсептелет. Ал эми Маада айыл өкмөтүндө 270 гектар биз расчет алдык эле. Бирок текшерүүнүн негизинде ал жерде 244 гектар болуп чыкты. Себеби 149 гектары бул жерде кайрак жерлердин 39 гектары фонддун жери боло турган болсо, 110 гектары бул үлүш жерлер болуп эсептелип атат. Ал эми 40 гектар жер бул жерде жайыт жерлер, анан 50 гектар калктуу конуштун жерлери болуп эсептелет. Бул жерлердин алмаштыруунун негизги себептери эмнеден келип чыгып атат? Өзүңүздөр билесиңер, бизде Ош областы өтө чоң область республикабызда. Аэропортубуз кичинекей болгондуктан, ал жердеги учуу шарттары мына жылдан жылга баягы бизде өзгөрүүлөр болуп, ар тарапка багытка мына чет мамлекеттерге учуучу чоң самолеттер алып келинип атпайбы? Ошонун натыйжасында бизде учуу немелери полосасы кыска болгондугуна байланыштуу ушу башка жака көчүрүү талабы келип чыкты да. Ошол себептен бүгүнкү күндө башка жака көчүрөбүз деп, ушу Маада менен 30 адыр айыл өкмөтүнүн жерлерине көчүрүү жагы каралып атат. Кадырбек мырза, сиздер көчүрүлөт деген сөздөрдү билесиздер да, эмне себептен анда реконструкциялоо иштери жүргүзүлдү, анан сиздер негизинен көчүрүлөт деген сөзгө макулсуздарбы? Муну билебиз, бул суроо мурун эле келип чыккан. Анан бул Ош аэропортунун өнүктүрүү программасына киргизилген. Мурунда бар эле. Ал реконструкция жүрүп аткан себеби азыр каттоолор көбөйүп атат аябай. Аба каттамдары, рейстер көбөйүп атат. Ошол себептен пассажирлер саны, жүргүчүлөр саны аябай көп. Реконструкция иштери ошон үчүн жүрүп атат. Азыр эми бизде ошол аэропорттун ичиндеги пассажирлерди отура турган жерлердин ичин аэровокзалына комплекс деп коет, ошону реконструкция кылып атат, ошону кеңейтип атат. Андан тышкары ушу баягы перрон деп коет, самолеттер туруучу жер. Ошолордун местолорун башкадан реконструкция жасалат. Андан тышкары ошол керектүү болгон аба тилкеси, ошо самолеттин взлетный полоса деп коет, учуу тилкеси. Аны да узартылуу реконструкция ошо пландар ишке ашырылып атат азыр. Эгерде узартылса, анда көчүрүү кажети барбы? Жок, азыр эми көчүрүү кажет, ал көчүрсө, ал эми жакшы, бирок ал ошол самолетторго жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп бериш үчүн ал узартылыш керек. Биздин элдерден дагы сурап көргөнбүз, аэропорт көчүрүлсө кандай таасир берет деген суроону бергенбиз. Азыр көңүлүңүздөрдү сурамжылоого бурсак. Башка эл журт менен, башка өлкө менен катташканга аэропортубуз элге баягындай международный стандартка жооп бергени жакшы. Азыркы аэропорт анча жооп бербейт деп менин оюм ошондой да. Улай болмойт деп Маада тарапка барса. Биз эми өргөнүп келгенбиз да. Ош көчөнүн этегинде да мына. Бизге кулай болмой калат ама. Эреги бuyada ahali köp hem
Airport kala bolar ki bu yerde. Bilbem bizge alыс болуп калат бизге. Мен кеңештен болом да, кеңештен алыс болуп калат бизге. Билбейм, бирок эгер мындай нормальный аэропорт болсо болот эле. Бизде мисалы үчүн мына аэропорт кичине да. Ыңгайлуу болот ошо аэропорт. Эми немеге караганда жаңы аэропорт болгон жакшы да. Самолет күнче ишибиз ам түшмөйт бизге. Билесиз да. Кайыр болсо болду, жакшы болсо кайыр. Бишкек кебирде өрчүт болуп түшөрбөй туруп калгандар болду. Эки аэропорттун араганы коюп, бияны коюп. 0779 84 77 72 биздин WhatsApp'тагы байланыш дарегибиз. Түз эфирдеги байланыш телефонубуз 667 79. Эгерде темабызга байланыштуу сурооңуздар болсо, звонок кылсаңыздар, бизден түз эфирден жооп алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошондой эле суроодо Кадырбек мырза айтсаңыз, мына азыр реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп жатат экен. Бирок аэропорт эл аралык стандартка туура келбейт деп атасыздар, туурабы? Жаңы жакка көчүрүлсө, бүт бардык шарттары менен ошол жакка көчүрүлөбү, же ал жакта дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Бул суроо жана бул жетекчилер чече турган суроо. Мен аба коопсуздугу боюнча иштегендиктен ал мындай суроолорду эми жетекчилерге кайрылыш керек. Анда Райымбек мырза сизге суроода, жаңы жакка көчүрүлсө, ал жердеги элдерге кандай шарттар түзүлөт? Ал жерде жашап жаткан элге таасирин тийгизип калбайбы? Жок, таасирин тийгизбейт. Элибиз деле туура айтып атат, мына бүгүнкү мына телесюжетте айтып өтүшпөдүбү? Бизге заманбап элди мынабы дүйнөлүк шартка багы жооп бере турган аэропорт керек да. Бүгүнкү күндө биздин аэропортубуз чындыгында Ош областына туура келбейт. Кичинекей башында айтып өтпөдүкпү? Бул учуу полосалары кичинекей болгондуктан бул заманга жараша жакында чоң самолеттер келет бизге. Ошон үчүн бизге талапка жооп бере турган ошол заманбап аэропортду курушубуз керек. Бул боюнча коопсуздугунан чочубаш керек. Себеби бул курулуп атканда бул проекттерде бардыгы эске алынат. Оларда коопсуздугун сактоо боюнча. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бизде багы бүгүнкү күндө бар тактоо иштеринде калктуу конуш жайгашкан жерлер бар, үлүш жерлер жайгашкан жерлерибиз бар. Ошол жерлердин баарын компенсация кылышыбыз керек. Башка жакка көчүрүп, алар коопсуздук жакка. Үлүш жерлерин дагы жашап аткан калктуу конуштагы жерлерди да көчүрүшүбүз керек. Мен ойлойм, бизде заманбап курулса, бизге аэропорт курулат, биздин элибиз үчүн гана жакшы болот. Демек, элдерге таасирин бербейт. Таасирин бербейт. Биздин чыгармачыл топ азыркы эл аралык аэропорт менен жана жаңы жакка көчүрүлө турган жакка барып өздөрү таанышып келишти. Азыр көңүлүңүздөрдү сюжетке бурсак. Biz былтыртан бери 900 квадрат, 3 сектордун чечими боюнча 900 квадрат кеңейтип бердик. Ал эми баягы жалпы пассажирлар бул аэровокзалдын ичинде отурган жаңы скамейкалар, жаңы туалет, пандус ошолордун баарын жасап бергенбиз да. Ал жагы бүттү. Андан бөлөк бул 400 квадрат бул жактан учуп келген кишилер багажный отсектен өздөрүнүн багаждарын алганга аяка бир шарт түзүп бердик. Эми азыр бүгүнкү күнү көрүп атасыңар, реконструкциялар болуп атат. Уже бул билет алып ошол жерден кичине кененирээк шарттарды түзүп бергенге аракет жасап атабыз. VIP зал боюнча дагы азыр реконструкциялар болуп атат, ремонттор болуп атат. И зал официальных делегаций деп коебуз, ал жакты да кеңейтип атабыз да. Задержка болгондо биртке кыйналдык, потому что уча албай калган кишилер, ана расписание боюнча дагы келип аткан кишилер, ошолор бири-биринин үстүнө эметип накладка болуп калды да. Ошон үчүн тар болуп калды. Туман убагында Ошто туман болсо, анда же болсо Ташкент же Манаска барып, конуп бүткө турганга ошондой эме болуп калат да, шарт болуп калат. Жердин артыкчылыгы биз билген боюнча ушу
туман токтобойт, бул туман жатпайт деген сөз бар. Анын тегиздик дагы жакшы. Мага айыл өкмөтүнөн 230 гектар жер каралган. Ошол жана жолдо көрүп келгенде сиздерге көрсөткөндөй каналдын үстүндө мына мал чарба комплекстин жандарынан башталат. Бул жагы Кызыл Тал деген айылыбыз бар жогоруда. Бир тарап ошол жака, бул тараптары От Садыр менен чектешкен жак. Ал күн түстүк жак тарабынан болсо Ош Пирим кыстабатына чейин, батыш чыгышынан батыш түштүгүнөн социализм айылына чейин чек арабыз ушундай камтыйт. 230 гектарды. Мына картада көрүнүп турат өзү да. Мындай болуп. Бул жерге үлүш жерлер кирген. Кайракы жерлерде негизинен жогор жагында суу боюнча кампабыз бар. Ал жогор тарабынан ал илешпейт, ал эме болбойт. Камтыбайт ал жерди. От Садырдан 200 гектардын ар жак жагы деп айтып атышат. Где-то бардыгы болуп 500 гектар каралган деген. ноль 774-84-77-72 жана түз эфирдеги байланышыбыз 6-67-79. Темабызга байланыштуу сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Бүгүн биз Ош шаарынын жаңы ген планына ылайык Ош эл аралык аэропорту жылдырылуусу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Конокторду дагы бир жолу эстетип өтсөм, өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Райымберди Мөнөкбаев жана Ош эл аралык аэропортунун учуу коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Мөнөкбаевдир. Эми Кадырбек мырза, мындай суроодо мына жаңы жакка көчүрүлсө, ал жакта тумандар азыраак болот дейт. Анан дагы башка шарттары бар экен. Азыркы аэропортто эң негизги көйгөйлүү маселе эмнеде болуп жатат? Биз азыркы аэропортто көйгөйлүү маселе деп айтканы, мисалы биз айтып атабыз аба ырайы деп. Аба ырайы бул биздин континентальный жерге кирген үчүн бизде туман бат-бат ушул байларда боло берет. Себеби тумандын пайда болуу себеби бул азыр бизде температура ушу 5 градустан жогору эмес, 5 градустан ылдый эмес, ушундай шарт түзүп берет да туманга. Ошон үчүн туман бат-бат болуп турат. Кыш убагы ушундай. Аэропорттун если айта турган болсок келечеги ошол жака көчүрсө жакшы ал. Шарт түзүлөт. Эки жактан посадка болот, эми бизде двухсторонний посадка деп коет, ал үчүн жакшы. Бирок дагы эле ошол бир көйгөй бар, ал тоо маселеси. Биз тоого жакын жайгашкан үчүн ал жерлерде дагы тоо пишет берет. Ал үчүн көптөгөн изилдөөлөр жүрүш керек, текшериш керек, андан ошол болуш керек. Бул бат эле бүтө турган нерсе эмес. Биздин өзүнүн аэропорту алып бара турган болсок, азыр биз ошо аэропортту ошо самолеттордун туманга шарт туман болгондо кандай конгон үчүн учуу тилкесине биз азыр система посадка деп коет. Ошону жаңыртуу үчүн аэропорттун категориясын да жогортууга аракет кылып атабыз. Алда жакында Кудай бурса болуп калат, анан самолеттордун конгондо да шарт жакшы түзүлөт. Азыркы аэропортто каттамдар жөнүндө айтып өтсөңүз, каттамдарды бардыгын кабыл алганга жана учурууга шарттар болуп жатабы же кандай болуп жатат? Мындай да, эми если баягы ушул рейстер өз убагында кетсе, ал эч кандай проблемалар болбойт, андай көйгөйлөр болбойт. Азыр биздин күнүнө эң көп дегенде 14 рейс болот. Алар убагында келип кете турган болсо, баары жакшы эле убагында. Себеби бизде 3 сектор бар, ал бардык бир убакта 3 рейсти өткөргөнгө убакыт шарт бар. Сиздердин берген маалымат боюнча биздин чыгармачылык топ атайын графика жасаган, азыр көңүлүңүздөрдө ошого бурсак. Ош эл аралык аэропортунун аянты 18,5 миң метр квадрат. 9 учак токтой турган жайы бар. Күнүнө 19 каттам учат. Анын 8-и Кыргызстандын ичиндеги каттамдар болсо, 10-у КМШ мамлекеттерине. Бирөө эл аралык каттам. Ош эл аралык аэропортунун күтүү залы бир убакытта 3 каттамдын жүргүнчүлөрүнө кызмат көрсөтө алат. Мындай графика жасадык, эми буга толуктооңуздар кандай? Келечекте мына Россия менен да кайсы бир шаарларына, Москва шаарына каттамдар ачылып жатат. Аларды кабыл алганда, ал жакка учурганда кандай кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн? Азыр ошол азыр айтып аткан биз стоянкабыз. Ал перрон деп коет да, ошол перронду азыр реконструкция болот, Кудай бурса ушул жылда баштап 17-жылы. И ошол самолет коюп турган стоянкалардын саны көбөйөт. Ошондой шарт түзүлүп, аларга бул көйгөйдү алып койсо болот. Райымберди мырза, сизге суроону, мисалы жаңы аэропорт ачылса, курула баштаса, канча убакытта курулуп ишке берилет жана
курууга каражат каяктан алынат? Бұл жерге спонсор керек болады. Себебі бізде Қытай елі республикасынан граждандық авиацияларды құру компаниясы бұл немен өзінің мойнына алышқан. Бүгінгі күнде бізде мынау іштеріміз бар бүткеннен кейін ошол спонсорлар тарабынан құрылады. Біз өз мемлекет тарабынан мындай чоң аэропортты құра албайбыз. Долбоор канча суммага? Долбоор суммасы азырынча белгисиз. Бұл просто азыр трансформация кылуу гана иштер жүрүп жатат. Ошон үчүн канча сметаларын биз азыр айта албайбыз. Демек убактысы дагы белгисиз. Белгисиз убактысы. Рахмат чоң. Биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар экен. Угуп атабыз, бере бериңиз сурооңузду. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Тургунумун. Биздин мынау аэропорт деген жерлерде үйлерimiz бар. Ошо үйлөрдү кандай кылып бизге неме кылып берет? Үй куруп береби же чек боюнча эле береби? Кайсы жерден берет? Рахмат, сурооңузга. Райымберди мырза, суроо сизге экен. Бул жакшы суроо берилди. Мен башында айтып өтпөдүмбү? Аэропорт курула турган жерлердеги бардык баягы үлүш жерлер которулат башка жерге. Ал эми калктуу конуштар жайгашып калган же болбосо чек алып калган адамдарга башка жактан чектер берилет. Бүгүнкү күндө Мада айыл өкмөтүндө азыр 84 гектар жерди трансформацияга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жиберилген. Ал жакын арада чечилип калат. Бирок негизинен баягы кандай кылып берет? Үй кылып береби же болбосо акча катарында береби деген суроого негизинен бул бааланат да. Баягы бизде частный баалоочулар бар да. Ошол ар бир адамдын мүлкүн баалап чыгат дагы. Акча катарында алам десе акча катарында алат. Үй катарында алам десе үй бергенге азыр шартыбыз жок. Ошон үчүн бардык ошол жердеги үйлөрүн, мүлктөрүн эсептеп, ошол мамлекеттин тарифтеринин негизинде акчаларды берет. Акчалардын негизинде кааласа үй сатып алышат, кааласа чек алып туруп үй салышат. Рахмат чоң. Биз акырындык менен көрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтүп калдык. Ошондуктан мындай суроо экен да, учактар абага көтөрүлгөндө керосиндерин төгүп таштайт экен. Ушул себептен аэропорт көчүрүп жатасыздарбы деген суроо келди көрүүчүлөрдөн. Жок, бул туура эмес маалымат. Андай нерсе болбойт. Учактарда андай керосин төгүү дегенде башка болбойт андай нерсе. Демек бул маалымат туура эмес маалымат. Рахмат. Көрүүчүлөрдөн дагы суроо бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Аэропортты жылдырыш үчүн бирөөлөрдөн каржы күтүп турат. Одан көрө карапайым элге жардам берген жакшыраак эмеспи? Сурооңузга рахмат. Райымберди мырза, сиз жооп берсеңиз туура болсо керек бул суроого. Бирөөлөрдөн карыз алып дейби? Бирөөлөрдөн карыз алып, андан көрө карапайым элдерге жардам берсе болбойбу дейт. Эми бул аэропорт бул бүтүн эле элге керек да. Мына көрүп атасыздар, биз Союз маалында Россияга, мына жакынкы биздин чет өлкөгө, мына Ташкент, Казакстанга уча турган болсок, бүгүнкү күнү мына биздин элдерибиз миграцияга бар жокко кетип атат да. Америкага, дагы мына башка Франция, Германия, жана башка өлкөлөргө ошо миграция менен иштегенге, акча таап өзүнүн бала чакасын бакканга кетип жатышат. Ошон үчүн бизде аэропортту кеңейтишибиз керек. Бул азыркы замандын талабы. Ошон үчүн бул жерлерди жаңы аэропорт кургандан кийин эл үчүн деле жашоо оңой болот. Например, бизде мына эски аэропорттан да эмне болот деп атпайбы? Эски аэропорт деле аэропорт боюнча калат. Бул внутренний жок дегенде ички биздин баягы райондорго, областтарга учса болот да бул жерден. Ал эми бул чоң аэропортубуз бизге чет жака, узаккы жерлерге учуу үчүн чоң самолетторго баягы учууга мүмкүнчүлүк берет да. Азыр бизде мындай сөз кетип атпайбы? Мына самолетубузда биздин чоң самолеттор бурулуш үчүн Өзбекстан баягы республикасына өтүп тургандан бурулат экен да. Себеби Өзбекстан республикасына өткөндөн кийин ал жерге ижара төлөнөт да. Канча миллиондогон ижара акылар төлөнүп калат. Ошон үчүн биз бул жака көчүрө турган болсок, андан канчаган акчалар бизге сарпталып өзүбүзгө жумшалат биринчиден, экинчиден ошол 30 адыр Мады айыл өкмөтүнүн элдеринин жашоо тиричилиги оңолот. Себеби ал жерлерге жакшы баягындай гостиницалар же болбосо соода сатык борборлор түшөт. Адан эч коркпош керек. Көрүүчүдөн дагы суроо бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз сурооңузду. Алло. Угуп атабыз, узата бериңиз. Саламатсыздар. Мына жаңы достор, мына эки жакта эмес колдонушту кылуу. Ал эми жаңы аэропорттун баардык мамлекеттер каланча миллион карыз болсо, Кыргызстан Италия 20 миллиондон карыз пайдаланды.
Kırsan çekmeye hanım vereceğini mesajlık yok. Babamı öldürmezler. Sosyal karşısında karız boş gerekti. Hazır tuvalet falan 5 milyon karız. Oyunlar kızım gidersin. Kontrolüne olan söylesinler. Kırsan gelmedi ortasından bir yapmayı ortasına. Rahmat. Сурооңузга рахмат. Райымберди мырза буга да жооп берип койсоңуз. Эми элдердин коопсуздугун атканда бул башка жактардан карызга алып алып туруп аэропорттор салсак аны ким төлөйт дегендей маанидә болуп атат да. Бул жерде спонсорлор бул эч кандай карызсыз эле салып берет. Өзүнчө спонсорлук кылып, ошол биз салып берели деген баягындай компаниялар чыгып атат. Ошонун негизинде булар салынып атат да. Карыз чындыгында бизде өзүбүздүн мамлекетте азыр көрүп атасыңар, шартыбыз оор. Бизде кыйналып атабыз, жашаш оор болуп атат деп отура берсек, биз отура беребиз. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз элине жардам берейин, кыргыз элинин жашоосунда кичинекей болсо да өз салым кошоюн деген чет элдик спонсорлор чыгып аткандан кийин ошолордон биз пайдаланып калышыбыз керек. Рахмат чоң. Дагы көрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Кадырбек мырза мына хаб деген сөздү түшүндүрүп кетсеңиз, анткени Ош эл аралык аэропортун хаб болот деп реконструкция иштери алып барылып жатты эле. Негизинен хаб болууга шарт барбы дейт. Эми ошол хаб деген мааниси бул башка өлкөдөн келип, бизге келип, анан дагы башка өлкөгө кетип турган мааниси ошол хаб деп коет да. Ал үчүн бизде чоң грузовой терминалдар курулуш керек. Ошол эле мен айтып кеткен баягы реконструкция иштери жүргүзүлүш керек. Ошол иштер баары бүтсө, бул бизде чоң эле иштер, чоң рейс, көп ат рейстер аткарылып кетпейт. Бизде биздин жер шартыбызга карап туруп, ашып кетсе бир 2-3 рейс кошулуп калар ошол хаб дегени. Бирок ал маселе чечилиши жогорку жетекчилик жактан ал жактан чечилет. Хабты бул аэропорттон туруп биз чече албайбыз. Рахмат. Элдердин үлүш жерин аэропортко алсаңыздар кандай компенсация берилет деген дагы суроо бар экен. Райымберди мырза, сиз Бул жерде базар наркында өзүбүздө бизде айтып атпаймынбы, жеке баалоочулар бар бизде уюму. Ошол баалоочулар тарабынан Кыргыз Республикасынын 47-чи токтому бар. Жерлерди баалоо боюнча өзүнчө тарифтери бар. Ошол боюнча эсептеп чыгышат дагы. Анан ошонун негизинде эсептеп туруп, аларды акчадай алам дей турган болсо акчалай беришет. Ал эми жерими котором башка жака деп макулдугун бере турган болсо, башка жерге фонддун жерине которуп беришет. Рахмат чоң. Азыркы аэропорт канча жыл кызмат кылды дейт. Бул аэропорт көчүрбөй койсо болбойбу деген дагы көрүүчүдөн суроо бар экен. Дагы бир жолу ушул жана сүйлөнгөн сөздү айтып өтсөк. Канча жыл кызмат кылып, азыр көчүрүлбөй койсо болбойбу дейт. Бул аэропорт азыр непкенде 20 жылдан 25 жылдан ашык иштеп койду. Көчүрбөгөн азыр айтып кеттик. Көчүрүү шарты ушул эле, ошол если учуу тилкеси чоңойсо, эки жактан посадка, двух сторон посадкасы бул жакшы. Ал курулгуча биз өзүбүздүн аэропортубузду иштете беришибиз керек. Ошон үчүн реконструкция иштери жүрүп атат. Учуу рейстер көбөйүп атат. Азыр эле айтып кеттим. Ал рейстер көбөйүп, аларды шарттарын оңдоп, аларды ыңгайлуу шарттарды түзүп бериш үчүн реконструкция жүрүп атат. Тилкелерди узартабыз. Аракеттер ушундай аракеттер болуп атат. 0779 84 77 72 биз WhatsApp'тагы байланышыбыз. Ал эми 667 79 667 79 бул биздин түз эфирдеги байланыш телефонубуз. Биз көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип жатабыз. Ал эми бүгүнкү темабыз Ош шаарынын эл аралык аэропорту жылдырылуусу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Дагы бир жолу конокторду эстетип өтсөм, өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Райымберди Мөнөкбаев жана Ош эл аралык аэропортунун учуу коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Мөнөкбаевдир. Биздин көрүүчүлөрдөн темабызга байланыштуу суроо бар экен. Оштон Болотбекмин дейт. Кадырбек мырзага суроо: аэропортто пассажирлер коопсуздугу боюнча кандай иштер аткарылып жатат дейт. Аэропорт комплексинде биринчиден биздин иштин өзү авиационный безопасность деп коет. Авиациялык коопсуздук, анан учуу коопсуздугун ошол камсыздоо үчүн чоң иштер алып барылат. Бизде өзүңөр көрүп турасыңар, кирип баратканда эле кээ бир жерде бардык ошондой рентген аппараттар деп коет, ошо металлоискательдер бар коюлган. Бул ошол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жасалган нерселер. Чоң служба бар, ал үчүн иштеген. Ушул эфирден пайдаланып кетем, кээ бир баягы адамдар капа болбош керек. Бул өзү ошол пассажирлердин эле өзү жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жасалып аткан иштер.
Азыркы аэропортко келгендерди күтүп алууга шарт жокко, шарт жаратса болбойбу күтүп алуучуларга дейт. Мен анын түшүнүгүм боюнча ал сырттагылар айтып атса керек. Эми сыртында ошол атай тосулган, ичине кирбен. Ичине кирсе деле болот, алар кирип узатып аткан пассажирлер. А сыртына атай ошол 4-сектор деп коет, ошол жактан чыккандар ошол жактан чыгышат. Ошол жактан күтүп алышат. Бул бардык аэропорттордо ошондой. Билем, бул биз деле бул жаңылык эмес. Рахмат, көрүүчүлөрдөн суроо бар экен, саламатсызбы, угуп атабыз? Угуп атабыз, сурооңузду узарта бериңиз. Мына 237 гектарды отасыңарда, аэропортко ошончолук чоң аянт керек болобу? Сурооңузга рахмат. Райымберди мырза баягы площадьты айтып атат окшойт, ошол Бул суроо негизинен туура эле болуп атат. Мына биз эски аэропортубуздун аянты 168 гектарды түзөт. Мына жаңы аянтыбыз 500 гектарга чейин чоңойтобуз деп атабыз. Бул айтып атпайбызбы? Бул деле элибиздин коопсуздугу үчүн жаңы бизде маршруттар ачылат, ошо чоң самолеттор каттайт. Ошон үчүн бизге канчалык чоң болсо, шарт ошончолук жакшы түзүлөт. Азыр өздөрү эле айтып атпайбы? Мына тосуп ала турган жерлерибиз бар, теги учура турган жерлерибиз бар деп туруп. Ошого учуп аткан, кара конуп аткан самолеттор бири-бирине тоскоол болбош керек. Азыркы заманга жооп берген, заманбап, жакшы аэропорттордон курулуш керек да. Эми программабызды жыйынтыктар алдында айтар сөзүбүз эле бул жаңы аэропорт, демек замандын талабы десек болот экен. Биздин көрүүчүлөрдөн аябай көп суроолор келип атат. Жана сиздердин кеңешиңиздер керек болуп калса, сиздерди кайсы даректер менен, кайсы байланыш телефондору менен тапса болот? Кадырбек мырза, сиз баштасаңыз. Эми азыр биздин байланыш мен өзүм телефон берип коерейин. 0550 93 62 25 номуна звонок десеңер, андан ары кандай эми ал суроонун көлөмүнө карап туруп анан жооп бере беребиз. Райымберди мырза. Мен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө 2-этажда 26 кабинетте отурам. Телефон 55107. Аэропорт боюнча болобу, жер маселеси боюнча болобу, кандай маселелер болсо, барса жардам бергенге даярбыз. Эми биздин программабыздын жаңы жылдын босогосунда турабыз, ошондуктан сиздерден элдерге каалооңуздарды күтүп калабыз. Ушул баары кыргыз элиме жаңы жылга менен куттуктайм. Ошо менен кошо биздин өзүбүздүн аэропорттун жумушчуларын, жамаатын баарын жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайм. Жаңы бизге канчалык көп иш болсо, ошончолук жакшы. Эң биринчи айтып кетерим, ошо коопсуздук болсун, коопсуздук алып барсак, иш жакшы алып барат. Райымберди мырза. Жаңы жыл токчулуктун, тынччылыктын заманы болсун. Жаңы жылда бардыгына ийгилик каалайм, кыргыз элим тынч болуп, ушул өнүгүп өсүп, мына бизде карап турсаңыздар, жылдан жылга өсүү болуп атат. Ушул дагы да болсо алдыга жылай берели, элибиз жакшы жашасын. Ушуга окшогон жаңы аэропорттор курулуп, жаңы багы ишканалар ачылып, элибиз миграция башка мамлекеттерге барбай, өзүбүздө иштесин ушу жаңы жылда. Мен ошону каалап кетем. Рахмат чоң, бүгүн биз Ош шаарындагы эл аралык аэропортунун жылдырылуусу жөнүндө сөз кылдык. Биздин конокторубуз өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Райымберди Мөнөкбаев жана Ош эл аралык аэропортунун учуу коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Мөнөкбаевдер катышып берди. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо, Өңүт программасынын дарегине кайрылсаңыздар болот. Өңүт программасы сиздерге жардам берүүгө дайыма даяр. Жаңы жылыңыздар менен, урматтуу көрүүчүлөр, жана жаңы жылда сиздерди жакшы кабарлар гана коштоп жүрсүн. Кызматыңыздарда мен Бегайым Садыкова болдум. Аман болуңуздар.